Assalamu алейкум, жалпы мүнүшкөрлөр жана мүнүшкөрлүккө кызыккандар. Бүгүн биз кичине айланууга чыктык. Тренировка кылганы. Бул жерде менин кушум Чүйлү. Анан бүгүн мен силерге айтып бере турган нерсе, неге YouTube ачтың деп көбү сурай берет. Өзүң толук түшүнбөйсүң эчтекени депчи. Достор, бардык эле ушинтип башталат башындачы. Бардык эле сразу эле болуп кетпейт. 10 жыл, 20 жылдык стажы бар адамдарга салыштырбаш керек. Анан мен айта турган нерсе, достор, бүт мүнүшкөрлөр YouTube канал ачып, өзүнүн блогун баштай турган болсо, азыркы моментте утат да, чынында. Эч ким жок азыр Кыргызстанда блог алып барган. Мындайча айтканда, мен биринчи эле мен болуп атам да. Стажым жок, анчалык күчтүү эмесмин, бирок аракет кылып атам. Себеп дегенде, американский, Өзбекстанда жана Казакстан бүт жерде бар мүнүшкөр блогерлер. Алар ушу менен акча табат да. А биздикилер акча таппайт. Неге дегенде, биздикилер жөн эле охота кылып коет, болду. Башка эчтеке кылышпайт. Не видео тартыш оңой эле чындыгында. Ал үчүн бизге эмне керек болот? Мындай монопод керек болот, штатив деп коебуз. Узарат 1 метрге чейин, 1,5 метрге чейин узарат. Анан бунун могул жерде кнопкасы бар. Дистанционный басып, запись кылып, кайра өчүрө турган. Бул менен өзүңөрдү тартсаңар дагы болот. Титиретпей кармап жүрсөңөр дагы болот. Өтө сонун. Мындай башка көрүүчү көргөндө кызыктуу болот. Бул менен тарта турган болсоңор. Анан мондой эң арзан варианттагы микрофондор бар. Булар 1200 сом, 1,5 сом болсо керек. Ичинде 3 болот. Бирөөсүн телефонго сайып койсоңор, азыр мен ошол менен сүйлөп атам. Сөзүңөр дагы чотко угулат. Багында алыстап кеткенде быжыр болуп сөзүңөр угулбай калса дагы видеону көрбөй коет. Ушундай микрофон алып алсаңар. Анан powerbank. Бул powerbank, достор, 30 000 матч бир күн кечке салып жүргөн жетет. Бул 2 000 сомдун нарак берагында турат. Ушундай алып алсаңар, телефонго саясыңар, өчүп калган маалда. Дегенде охотада жүргөндө телефон тез өчөт. Анан перчаткини алмаштырабыз жакында. Анан мондой сумка, достор. Бул сумка дагы өтө керектүү нерсе. Бул сумкага мондой этти салып аласыңар ичине. Этти салып алып, охотада жүргөндө жеңил болот. Сразу ала калып, чакыра калганы. Анан могул жака тирүү көгүчкөнү салып койсо да болот. Ушул, достор, ушул эле нерсе керек. Негизи блог тартканыч. Ушул 3. Анан куш. Мен кушум анчалык мастерский азыр башкарган жокмун, бирок жаңы үйрөнүп атып эле ушунча аракет кылып атабыз. Эми жакшы үйрөнүп, охотаны тытып калганда уже мировойго кошулабыз биз дагы, буюрса, Кыргызстандын атынан. Азыр Кыргызстанда жок деле, почти дүйнө жүзү тааный турган же башка мамлекет көрбөйт эч ким делечи. А мен тартып аткандарды уже көрө баштады да. Индия, Америка барды көрөт. Анан Кыргызстанда сен эле бар окшойсуң деп көп ойлойт да. Эми силерге билинбейт, мен инстаграмымда өтө көп адам көрө тургандарчы. Ошон үчүн мүнүшкөрлөр, силер дагы эгер баштасаңар, күчтүүлөрчү. 10 жыл, 20 жыл баккандар бар да. Куштун сырын полный билип калгандар. Ошолар баштап, кичине сабактарын тартып, мондай кылып үйрөтөт деп ич тарлык кылбай чыгара турган болсоңор, Кыргызстанда дагы өнүгөт эле да. Мисалы, Америкада акча төлөп заказ кылышат мүнүшкөрлөрдүчү. Ал жакта неге дегенде көгүчкөндү дагы атканды болбойт, штраф салат. Таранчыга дагы штраф салат. Ошон үчүн баягы эгин-тегиндерди жымчыктар жеп, атака кыла баштаганда мүнүшкөрлөрдү чакырып, бүт куштарды куудурат да. Куудуруп жок кылышат. Анан жок кылгандан кийин мүнүшкөрлөр келип, куш менен ал немелерин айдап берет. Куштардычы. 1-2 жолу охотник баргандан кийин ал куштар уже келбейт ал жерге.
Ошентип кадимкидей иштешет. Эгер ким көргөн болсо, көрө элек болсо көрсөңөр болот. Американын мүнүшкөрлөрүн куштарды алып барып үркүтүп ошондой кылып жумуш да кадимкидей элечи бул. Анан ютубтан дагы просмотрдан акча төлөп берет, если кызыктуу кылып тарта турган болсоңорчу. Анан бизде көбүнчө мүнүшкөрлөр жакшы кушту таптайт, неме кылат, бирок тартканы келгенде кыйналат да. Кичине ошо видео тартышты дагы үйрөнүп коюш керек. Меникин көбүрөөк көрүп аткан себеби дагы ошондон болуш керек. Мен өзүм оператормун, оператор болуп иштейм өзүм жашаган жерде. Ошон үчүн мен тарткандарды көбү көрөт, бирок мүнүшкөрлөр көрүп алып, ушинтип дагы кылчу эле деп. Мүнүшкөрлөр сразу кушка маани берет. А көрүүчүлөр тартылышына маани берет. Ошол экөөнү сөзсүз эске алыш керек да. Мен күчтүү салам деп туруп ойду келди тарткан дагы болбойт. Сөзсүз адамды көргөндө кызыктуу болуш керек, кызыктырыш керек адамдычы. Ошол бардык нерсени бириктире турган болсоңор өтө сонун. Мен биринчи тарткан видеом дагы ушул жерде тартылган. 50 миңге жакын просмотр алды окшойт. Азыркы тартылган видеолордон постоянно акча түшүп турат мага. Эми көп эмес, азыр аз-аздан түшүп атат. Дагы кичинеден кийин подписчик көбөйткөндөн кийин достор кадимкидей ушу ютубтан эле акча иштеп, ютуб менен эле жашап калабыз. Ютубтун келечеги бар. Себеп дегенде бардыгы азыр ютубта көрүшөт. Өзүңөр элестеткиле, ошо жакшы көргөн мүнүшкөрлүк менен акча табып, мүнүшкөрлүк менен жашап калсаңар өтө сонун. Күндө природага чыгып, айланып, 1-2 саат видео тартып коесуң, акча түшөт. Эч кандай жумуш кылбай элечи. Ошол даражага жеткириш керек Кыргызстанды дагы. Мен көптөгөн чет мамлекеттердикин көрөм көбүнчө. Кыргызстандыкына кирсең, сөзсүз башка сайт эле келип тартып кеткен, же жаңылыктардан берген, же каналдын эле сайттарында бар да. Ар кимдин өзүнүн почтасы болсо, өзүнүн блогу боло турган болсо өтө сонун болот эле. Так что достор, жалпы мүнүшкөрлөргө кайрылуу ушундай баштагыла. Азыр кеч эмес. Бизде эми башталып атат. Мондой эле 3 нерсени алып алгыла болду, жетет бардыгына. Кушту бакканды эми өтө күчтүү билгендер бар. Бир 10 күн, 4-5 күн сабак катары тартып койсоңор, адам өзү эле чогулуп калат. Кызыгууларчы. Кызыккандан кийин анан охотадагы видеолорду киргизип, көптөгөн кеңештерди киргизип, анан көпчүлүк мүнүшкөрлөр шакирттерим бар, мен деле үйрөтөм дейт, бирок ал үйрөткөнү өзүнүн айылындагы эле адамдарды үйрөтөт да, чет жактагыларды үйрөтпөйт. Мисалы могу түштүк жакта жок мүнүшкөрлүкчү. Аз да болсо дагы. Үйрөнөйүн десе баардыгы ошо Таласта, Ысык көлдө ошол жакта экен да. Ал жака барып үйрөнгөнү каякта. Через интернет болгон болсо, үйдө отуруп дүйнө жүзүн үйрөтүп койсо болот да. Ошо бүгүнкү силерге айта турган кайрылуум. Жалпыбыз биригейли, бирөө баштаса шылдыңдабайлы, главный. Анан баары жакшы болот. Кыргызстан алга. Ата бабалардын калган салты дейт дагы, анан салтты улантпай койтабыз.